Садыр Жапаров 2005-жылы Курманбек Бакиевдин штабында иштегенби? Президенттин жообу. Кабар агенттиги мамлекет башчы менен болгон кезектеги маегинде журналист Лейла Саралаеванын Курманбек Бакиев тууралуу жарыялаган видеосуна токтолуп, кыска жооп алды. Чет өлкөдө жүргөн журналист Лейла Саралаева YouTube каналында соц тармакта бийликтин дарегине ар кыл сын пикирлерин айтып келет. Саралаеванын билдирүүлөрүн көрүп турсаңыз керек. Сиздин атыңызды байма-бай айткандан улам кыскача комментарий алсак. Акыркы YouTube'дагы берүүсүндө Курманбек Бакиевдин 5 жылдык башкаруусуна сар эсеп салып, Камчыбек Кыдыршаевич менен сизди 2005-жылы Бакиевдердин штабында иштеген деп, аларга байлоого аракет кылыптыр. Чындап эле 2005-жылы Курманбек Бакиевдин штабында иштедиңер беле. Мен ал журналистти тааныбайт экем. Ушунча жыл саясатта жүрүп, көңүл деле бурбаптырмын. Маек деле берген эмес экем. Бирок ошентсе да сурооңузга жооп берип коеюн. Мен 2005-жылы Бакиевдин штабында иштегени дегени карандай калп. Мен Куловдун штабында иштегем. Ушуну так билбегенден кийин сиздин бул журналист кесиптешиңиз самапал же бир жолу колдонулуп ыргытылган колжоолук сыяктуу журналист экен. Куловдун штабында иштегенимди Атамбаев жакшы билет. Себеби Атамбаев Куловдун штаб башчысы болгон. Кулов менен Бакиев тил табышып, тандем болгондон кийин штаб чабылып, баарыбыз тарап кеткенбиз. Маектешкен Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттигинин директору Медербек Шерматалиев. Булак кабар кежи.